Assalamu алейкум, саламатсыздар, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендештер. Тил күнүңүздөр куттуу болсун. Кылымдарды карыткан эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан деп, мынакей Кудай буйрса, ошол мамлекеттик тил күнүнө дагы буйрса кабыл алганына мына быйыл Кудай буйрса туп-туура 35 жыл болду. Кечээ ошол улуттук Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда ошол мамлекет катчы келип дагы өзүнүн сөзүн сүйлөп, ошол элибизге жакшы дем берип, тилдин келечеги жөнүндө абдан омоктуу ойлорун айтып өттү. Андыктан ошол биздин Марвада насихатта түз эфирде таалим программасында бүгүн эне тил жөнүндө сөз кылабыз. Мамлекеттик коомдук ишмер, акын, жазуучу Турдагын Ажы Сапарбаев агайыбыз келген. Кош келдиңиз агай. Майрамыңыз менен. Рахмат. Ассаламу алейкум. Мынакей анда ошол бүгүн туура 35 жыл болду. Ошондой болсо дагы сиздер эми Союздун ар жагында, бер жагында баардыгын көргөн, ошону басып өткөн, жон терден өткөн, жакшысын да жаманын да көрүп келдиңиздер. Ушул бүгүнкү майрамыңыз куттуу болсун. Ушул эне тил жөнүндө бир сөзүңүздү ачып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эми эне тил бул жалпы кыргыз улуты үчүн, кыргыз эли үчүн бул чоң майрамдын бири да. Өткөн замандарда деле кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылганбыз, бирок ар бир учурда жанагы иш кагазы болсун, же болбосо жетекчиликте болсун, орусча сүйлөөгө мажбурланган элек. Кийин мындан 35 жыл илгери жанагы мыйзам чыкты. Мыйзам чыккандан кийин деле оңоло берген жок. Баягыдай эле орусча, бүгүнкү күндө деле жанагы бүртөө иштер болуп атат. Иш кагаздарынын баардыгы кыргызча болсун деген маселе коюлуп, аны жакшы эле алып барып атышат окшойт. Бирок дагы эле толугу менен бүтө элек деп ойлойм. Мен эми кыргыз тили жөнүндө эмнени айтмакмын? Бул улуттун, ар бир улуттун өзүнүн каада салты, жана өзүнүн мекени болгон сыяктуу өзүнүн тили болот. Бул кыргыз тили. Кыргыз тилин айтып отурса абдан чоң сөз кылууга болот да. Себеби кыргыз тилинде Манас эпосу айтылат. Бул миллион сап кыргыз тилинде айтылышы бул эмнени билдирет? Бул тилдин байлыгын билдирет. Кыргыздын ар бир кыргыз, үчүнчү кыргыз сөзсүз ыр жазат да. Акындык жагы бар. Бул тилдин касиети деп ойлойм да. Анан эми майрамда өткөрүш керек. 35 жыл өтүп тур, бирок ийгиликтер болуу менен бирге кемчиликтер да болуп атат. Азыр тил комиссиясы дейбизби, комитети дейбизби, түз президентке ожого баш ийгендер болуп атат. Бирок биздин шаарды бир сыйра аралап көрсөңөр, көчөлөрүндө таң каласың. Мен Парижде жүрөмбү, же Лондондо жүрөмбү дегенге келип калды да. Жарнактардын көбүнесе карасаңар бүт англис тилинде же орусча тилинде. Мейли орусча болсо да түшүнөт элек, англис тилинде кошуп коюп атышат. Эмне үчүн тил мыйзамында айтылат да, биринчи кыргыз тили жазылыш керек. Муну ким көзөмөлдөш керек? Ошону мен айткым келет да, эл журтка жана бийликтегилерге, ошол комиссиянын чоңдоруна ошолорду караш керек. Мейли кайсы тил болбосун, адам баласы тилди көп үйрөнсө ошончолук баардык нерсеге түшүнүгү жетет. Ал эми кыргызча жазып туруп, андан ары англисче жазасыңбы, кытайча жазайсыңбы, өз ишиң болуш керек да. Кыргызча, кыргыздын шаарында жүргөндө, кыргыздын көчөсүндө жүргөндө биринчи кыргыздын сөзү туруш керек деп ойлойм да. Муну бир эске ала турган иш. Анан эми бул тил деген менен тилдин ар жакта дили бар. Дилге кирмейинче тил жакшы боло бербейт. Мен да бир сөздү айткым келет. Бир белгилүү жазуучулар, белгилүү тарыхый инсандар бар. Ошолор тил жөнүндө мен айткым келген жок, алардын фамилиясын аты жөнүн айтып койсом болот эле, бирок айткым келген жок. Ошолордун балдары кыргызча бир сөз билбейт да. Тил жөнүндө алар ушунчалык жазган, ушунчалык окуп отуп туруп маашырланасың да. Биздин тилдин чын эле кенендигине, тилдин чындыгында мындай бардык сүйлөмдөрдү кошуп, ыргайландырып, ушундай макал лакаптар менен берилтип берген тил, ошону билбей калып атпайбы? Ал эми адам баласы өзү үй бүлөсүнө, же болбосо балдарына, неберелерине үлгү берип,
кыргызча үйрөтпөсө ал мындай үйрөнгүлө андай үйрөнгүнө менен болбойт экен да. Бул мисал жана эле менин айткан чоң интеллигент адамдар, чоң акындар, жазуучулар, академиктер, ошолордун балдарын мен көрүп жүрбөйүнбү? Алардын балдары орусча өзүптүр. Орусча сүйлөйткөн кыргызча сүйлөй албайт. Ал эмес кийинки эле өлкө башчысы болгондор кийин үйрөнүп атат го, дагы бирөө такыр эле үйрөнө албай койду кыргыз тилин. Демек, бул олуттуу маселе да. Кыргыз тил билген киши кыргыздын дилин билет. Сөз бар. Эгерде сен башка адамдын, башка улуттун тилин билем десең, тилин билсең, дилин билесиң да. Дилин билесиң. Дил деген жүрөгүнө катылган нерсе. Менин айтарым ушул кыргыз тилин дагы эле аябай өнүктүргөнгө аракет кылалы. Азыркы учурда мактагандай болбосун, бир топ нерселер болуп атат. Бир жок дегенде менин баамымда 60-70% кагаздар кыргызчаланып атат көрүнөт да. Калганы дали бир топ орусча болуп атат го деп ойлойм. Мүмкүн мен туура эмес ойлоп аткан, бирок менин баамымда ошондой да. Ошондуктан кыргыз тилин сакташ керек. Кыргыз тилин кантип сактайбыз? Кыргыз тилин бул ар бир үй бүлөдөн сакталат да. Ар бир кыргыз үй бүлөсү үйүнөн кыргызча сүйлөш керек. Кыргызча тарбия бериш керек балдарына, неберелерине жомок окуш керек, ыр айтыш керек, ыр жаттатыш керек, дилине салыш керек ошолорду. Анан комуз, кыргызча ыр, көп эле радиолордо берилип атат. Кыргыз радиосунда бир топ күйлөрдү кыргызча берет, калгандарда кыргызча кыяк менен жана башкалар менен берет, бирок комуз пайдаланылбайт. Кыргыз радиосунда чын эле айтыш керек, кыргыз радиосунда комуз күйлөрдү баяны менен берип турат да. Ошондой ишти баардык радиодобу, телевидениедобу элдин кулагына сиңириш керек. Биз мисалы үчүн менин кулагыма сиңип турат. Мен себеби жашап калган адаммын. Ал эми менин балдарым, менин неберелерим жанагы эле башкача дилде, башкача тилде сүйлөгүсү келет. Ошонун эле күүсүн уккусу келет, ошонун чыгармасы, музыкасын уккусу келет. Демек, биз бул тил маселесинде жеке эле тил дей бербей, ошо баардык нерсени камтыш керек да. Бул тил качан тил болот? Ошол биз кыргыздын адеп ахлатын, кыргыздын насааттарын, кыргыздын ушул акыл-эс тутумун элге сиңдиргенде, анан кыргыз тили сүйлөнөт дагы, кыргыз тили улуттук тил болот дагы. Ал эми тил болгон жерде улут болот. Улутту сактап калабыз кыргыз тили менен. Баракелде. Мынакей карасаңыз, баягы бир дамак менен баягы ырдай кылып төгүп айтып атпайсызбы? Анан ошол сиздин казынаңыз кайнап атат да. Биз билгенде мына эр жигитте бир нече китептер жаздыңыз. Баягы Аян телеси, радиосу, анан баягы чыгармачылык топтор, анан эң эскиси мына азыр ошол баягы тилди, тил саясаты боюнча ошол мамлекет башчыбыз дагы акчаларын бөлүп, мен билгенден аябай жакшы көңүл буруп атат. Бирок ошол эл талап кылыш керекпи же жогору тараптан өздөрү баштаса мындай тилибиз жакшы жөнгө салынабы? Бул биздин эл жанагы өйдөдөн күтүп калганда, өйдө жак караса ошондой болот да. Баягы түртмөйүнчө болбойт да. Түртүш керек дагы, көзөмөлгө алыш керек. Жана мыйзамдар сонун чыгып атпайбы? Ошол эле тил мыйзамын. Ошол эле тил мыйзамын эле аябай көзөмөлгө алыш керек. Чын эле ошондой болуп атабы? Же жөн эле баягы ооба деген менен бүтүп атабы деп. Бул биздин азыркы учурдагы бүгүнкү бийликтерди мен кошоматтанып, же болбосо айткым келбейт. Баягы бийликтин келген кишилер ошол улутту сактоош үчүн, ошол улут бир эл катары, бир республикалык башка республика менен бирдикте ошо тең ата кыла тургандай кылып келет да, ошого моюнуна алат ошол нерсени. Ошондуктан бул тил маселесинде азыр жакшы эле болуп атат деп ойлойм. Бирок көзөмөлгө алыш керек дагы, ошону аткартыш керек. Көп нерсе аткарылбай калат. Ооба тил болуп атат дейт, ооба минтип атабыз дейт. Мен жанагы эле башында айтып өттүм го, Бишкек шаарын чын эле аралап көргүлөчү көчөсүн. Кай жерде кандай бар экенин билесиңер. Анан ошондуктан ушул көзөмөлгө алыш керек дагы, жанагы өзүңөр айткандай баардык каражаттары болуп атат, акча которулуп атат, жана башка болуп атат. Анан ошондон аткарат. Мисалы үчүн мен
Бул экология багытында 15 жыл кызмат кылдым. Нарын областынын экологиясын башкардым. Ошондо бизде жыйналыштар болор эле, коллегиялар болор эле, орусча өтөт да, такай орусча сүйлөшөт. А мен орусча жазып келчүмүн, ал эми сүйлөгөндө бүт кыргызча сүйлөчүмүн. Анан кээ бир ошондо патриот кыргыз балдар эшикке чыкканда мени далыга чапкандардын эсимде. Ай, рас, ушундай кылыш керек да, деп. Ошентчүбүз ошол мезгилинде деле. Эми ушуну колго алынып калды. Жөрөлгөнү андан ары улантыш керек. Баракелде. Мынакей алдыңызда китептериңиз турат. Анан сизди биз билебиз, ошол баягы биздин ошол насихат Марвадагы ошол көбүнчө дээрлик ошол саясатты колдоп, тилибиз өлүп өссүн деп баягы кыргыз тилинде программаларыбыз көп. Анан ошол баягы ырларыңыз турат, мынакей китептериңиз турат. Ошолор жөнүндө да бир тил жөнүндө жазган ырларыңыз бар деп окуп бересиз го дейм көрүүчүлөргө. Ооба, рахмат. Мен чындыгында баягы жана айтып өткөндөй, бул акындын жүрөгүнөн жер жарылысы акындын жүрөгү аркылуу өтөт дегендей, бул ар бир нерсени ошол чыгармачыл адамдын жанынан өтөт да. Менин могуреке китебим, өзүңөр билесиңер, муну да силерде презентация жасаганбыз, Мезгилсиз жылдар деген бул ырлар жыйнагы да. Ооба. Мен кызматтарда жүрүп көңүл бурулбай антип эткенбиз. Кийин мен эс алууга чыккандан кийин баягы эски дептерлерди оодарып отуруп жазгам да. Ошондо өкүнүү деген бир ырымды окуп берейинчи. Эмне өкүнөрүмдү. Келиңиз. Өкүнүү. Өкүнбөймүн бактыма кезикпеген, өкүнбөймүн турмушка жетишпеген, өкүнөмүн жаштарга сезими жок, кулагы комуз көзүн эшитпеген, сөз учугун үзүлгөн улаганмын, сөздү айтып түшүнтүп убарамын, кары көрсөм көчөдө калжактаган, карабастан аларды уяламын, каада салтын унутпай үзүрүлөгөн, ар намыс кыргызда бар үзүлбөгөн, өкүнөм ары тайкы ата энеге, балдары кыргыз тилин түшүнбөгөн деп өкүндүм эле. Баракелде. Турдакын Сапарбаев агайыбыздын өз баягы мынакей автордун үнү менен уктуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Анан ошол баягы колуңузда дагы ушул балдарга арналган китебиңиз бар. Эр жигит деген сүрөттөрү менен буга чейин да бир эфирлерде жасадык эле. Анан ушул баягы кээ бир чоңдор бар, аксакалдар бар, айтат бирок кылышпайт. Сиз амал кыласыз да, биз ошонус менен сизди баалайбыз. Чыгармачылык адамда ар кандай адамдар бар, ошол саясатта болсун, башка болсун. Анан өзүңүз жасап, мынакей карабайсызбы, Союз учурунда жанагы орусча жазып келип, анан кийин иштин бардыгын ошол жетекчи өз амалы менен көрсөтсө, баягы башка ошол орун басарлар болсун, элине болсун бир пайдасы көбүрөөк тиет деген ойдобуз да. Ошо эр жигит жөнүндө да айтып берсеңиз, балдарга арналган. Эми ушул жана айтпадымбы, бул биринчи жыйнагым, могу Мезгилсиз жылдар деген ырлар жыйнагы болду. Мында мен ажылыкка барган сапарым бар, Аллах Тааланы улуктаган жерлери бар, андан башка жаш кезимде жазылган кээ бир лирикалык ырларда топтолгон. Анан кийинчерээк карап көрсөм, жомокту баягы эле кыргыз эл жомогу, анан орустардан которулган же башка тилден которулган жомоктор болуп калыптыр да. А бирок ошо жомоктордо бүгүнкү күндүн талабына ылайык жогораак сезилди да. Мен мактангандай болбойн, могу эр жигит дегенде ошол кыргыз жигити ушул эл үчүн кызмат кылгандыгын даңазалагым келди да. Ошол эле учурда мисалы үчүн жомоктордо ажыдарды ушундай кан соргуч же болбосо от чачкыч, киши өлтүрүш катарында бааланып жүрбөйбү? А мен антким келген жок. Ажыдар дагы ушундай элине кызмат кылгандарды колдойт. Элине кызмат кылып, жанагы ушул жомокто алтын күмүш жайнаган жерден албайт да, жана могуреке эр жигитим. Албай, анан ажыдар дагы канааттанат. Бул эл үчүн, элдин батасын алып келген адам турбайбы? Демек, буга биз жол ачып берели деп, жанагы айга чыга турган жолду ажыдар ачып берет бул жомокточу. Анан ошо менен бирге мен бата жөнүндө айткым келди да. Ушул эр жигитке бата беришет. Ошо бата бергенди мен окуп берип коеюнчу. Азыркы учурда бата эмне экенин билбегендер ушундай пайда болду да. Тос сүйлөшүп, тос сүйлөп койчу дейт. Ал бата жөнүндө кеп болбойт. Анан ошондуктан ушул бата менен
эр көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт эмеспи. Мен ушул жомокторумда ушул батаны бир башкача берип, бата менен ушул жеткендигин бир даңазалагым келди да. Мына мисал үчүн эр жигитте бата, ак бата. Бата берет. Ушул баягы чындап эле сиз актуалдуу маселе да, ушул баягы эне тилибиз. Анан өз тилиңде бата берсең ажайып канаке. Анан ошол жанагы ушул эр жигит өзү барып жанагы кызматын өткөрүп, асмандан айды чыгарып, жез кемпирден алып келгенден кийин келгенде анан аксакалдар жыйылып алып, эл журту жыйылып алып, анан бир аксакалдын бата берип атканы. О эл журт, калың каалайык. Кыргыздардын уучу кур эмес, Кудай колдогон элбиз. Калкка кайрымдуу эл деп эрдик жасаган эр тукуму көбөйсүн. Мындан ары атынан атабай эр жигит деп аталсын. Калк кадырын тебелебесин, өзгөнүн көзү тийбесин, адамдын сөзү тийбесин, бак дөөлөт башынан кетпесин, душмандын колу жетпесин, өзү менен өзү көбөйсүн. О мин деп бакта берди дейт. Баракелде. Ошентип бата берип ошондой ушул батаны колго алышыбыз керек да. Бата бул биздин ислам дининде дагы ниет деп коет эмеспи? Ниет менен бата берүү бул өзү чоң маселе экен да. Бул эр жигиттеги да. Анан могу жерде куакы деген неме бар. Жомогум бар. Куакы деген бул кадимки кумайык тууралуу да. Анан атын куакы коюп алышкан. Ошондо куакы ашуусу. Куакы ашуусу бар. Куакы деген иттин аты да. Анан мен ошол куакыны жомогумда алып келип туруп ошол жерге көмүлдү, өлгөндө ошол жерге өлгөн деген сыяктуу жазам да. Анан ошондо куакы жанагынтип кара жана каман жарып өтөт куакынычы. Анан ошондо куакыны көмүп ээси жигит. Анан кийин баягы аксакалдары чогулуп капа болуп ошондо анан бир аксакалдын айтканын аягында жаздым да. Бул дагы айтылганда терең мааниде айтылат да. Айтыңыз. Куакынын өлүмүнө эл менен кайгырат. Ошондо бир карыя, о түбү түшкөн дүйнө ай, кумайыктын тукуму ушуну менен үзүлдүбү? Алгыр куштан жаралган, эл бактысына арналган, кылымда бир туш болгон таберик эле, эр кадырыңа жетпедиби? Же эл кадырыңа жетпедиби? Үмүтсүз шайтан, үмүт үзбөйлү, үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган эр төрөлөр, кайра бир жаралсаң кадырыңа жетер, калк келер деп этегин кагып басып кеттир деп аяктагам да. Баракелде. Карабайсызбы, мынакей ошол Кудай буйрса сиз айткандай баягы ниет бар ыр болуп, анан ошол нерсе азыр элибизде да болуп атат окшойт. Кудайга шүгүр. Ошол биздин журт башчысы дагы Садыр Нуркожоевич дагы өзүнүн ошол тилиги болгон, элиги болгон, дилиги болгон саясатын күчөтүп атат. Жакшы мыйзамдар кабылданып атат. Анан бизге ошол жана сиз айтып аткандай көрнөк жарнактар. Анан көбүнчө ошол айылдан келгендер эми негизинен кыргыз тилинде эле сүйлөшөт. Ооба. Анан алар кыргызча эле түш көрүшөт. Ооба. Маселенин баары борбордо. Анан ошол баягы балким министрликтерге кандай сунушубуз бар, балким жанагы орус тилдүү мектептер бар да. Бар. Ошолорго баягы кыргыз тил адабиятын сааттарын көбөйтсөк, ошондо үйрөнө алабызбы? Ошол боюнча сиздин кандай көз карашыңыз? Бул маселе чындыгында абдан керектүү маселе да. Бул шаарларда өзгөчө борборубуз Бишкекте негизинен азыр калктын бир 60% орусча сүйлөшөт дагы. Ошо 60% орусча мектепте окуйт, орусча тиги бала бакчага барышат. Ошонун натыйжасы болот. Бирок көп тил билсе көп дил билет. Чындыгында тилди үйрөнүш керек. Бирок улутту улут кылып кала турган тил. Ошондуктан бул тилди ушул жактан башташ керек го деп ойлойм да. Мисал үчүн жанагы иш кагаздарын тиги кыргыз тилине которуп атат деп коелу. Окууларды да кыргыз тилине которуш керек, окугандары да кыргыз тилине которуш керек. Азыр мүмкүнчүлүк болуп калды. Илгери биз окуганда мен политехнический деген институтты бүткөм. Ошондо
Ушу Бакунов деген проректор бар эле. Математиканы кыргызча жазганда, а биз айылдан келдик. Орусча математиканы билүүгө болот, бирок көп түшүнө бербейсиң да. Анын кыргызча математикасын окуп, канааттанып, анан ошол политехникада негизинен математиканы билиш керек. Мен энергетика факультетин бүткөм. Анан ошонун жардамы көп тийди. Анан ал кишини кодулап, кызматтан алып, кийин баш аягы табылбай калганын билем да. Эми бүгүн заман бөлөк. Бүгүн башка. Бүгүн башка. Бүгүн АЗОдон баштап башкалары төш болуп атат. Ошондуктан катуу кармаш керек дагы, садиктен дагы, окуу жайларынан дагы, анан мектептерден дагы кыргыз тилин көбөйтүш керек. Кыргыз тилчилерди ушундай тандаш керек. Кыргыз тили жалаң эле тил эмес, тил адабият менен өнүгөт да. Поэзия менен өнүгөт, жомок менен өнүгөт. Эми мактангандай болуп каламбы деп ойлоп атам. Мен неберелериме жомок менен чоңойттум да. Могуреки айтып аткан жомокторду ар бирине арналган жомоктор, ар биринин кылык жоругунан чыгып отуруп, ушу жомок айланганда, анан ошону үйрөтүш керек да. Кыргыз тилчилерди караш керек. Кыргыз тили өзүнчө чоң илим. Аны түшүндүрүш керек. Аны жаш кезинен түшүндүрүш керек да. Жаш кезинен жана бала бакчадан баштап, мектептен андан каалагандай кетиш керек. Анан жанагындай биздин жетекчилер көзөмөлгө алыш керек. А жанагы тил комиссиясы дейбизби, комитети дейбизби, ошолор иштеш керек. Иштеш керек. Демек, ушул азыр бизди сүйүндүргөн дагы, ошо элди сүйүндүргөн бир маселе бар. Президентибиз ажообуз иш сапар менен барганда ошол жерлерде кыргыз тилинде сүйлөп, Европада болсун, башка жерлерде болсун, мындай кыргыз тили эми өтө бай тил да. Манас дастаны бар тил эми кедей эмес да. Анан сонун ошол жерде ажайып трибунада сүйлөгөн бир мындай элге дагы, журтка да, башкаларга да жагып атат. Анан ушул сиз айтып аткан ушул мамлекеттик улуттук тил комиссиясы мурунку башчылар келип, депутаттардан, чоңдордон бир сынак алып баштады эле. Айыл өкмөттөрдөн баштаган. Анан ушул негизги эле ушул биздин тилибиз өсүү үчүн кандай иш-чараларды кылыш керек? Көрүнөк жарнактарды эле мындай кыргызчалап койсо оңолобу же дагы? Жок, ал көрүнөк жармак мындай эле сыртындагы субъективдүү иш. Ал эми тилди дагы оңдош үчүн айтып атпаймыз, жанагы алган мыйзамды өтө тыкыр көзөмөлдөш керек. Бул бир талап кылып, экинчиси, биз азыркы бийликтин жаман жагы, жакшы жагы бар да. Эң жакшы жагы, элге жагымдуу жагы, карапайым элге жагымдуу жагы жанагы президенттин кыргызча, даана кыргыздын сөзү менен, даана айылдын сөзү менен түшүндүргөндө анан эл ыраазы болуп атпайбы? Бул жакшы тил менен эле, жөнөкөй эле. Бул жөнөкөй эле кыргыздын жакшынакай сөздөр менен эле түшүндүрүп атпайбы? Эл муну аябай колдоп атпайбы? Уккусу келип атпайбы? Мисалы үчүн кургак эле саясатты айтып койсо, же кандайдыр философиялык бир терминдер менен айтып койсо, демек да түшүнбөйт да. Андай маселелер болуп эле өткөн. Бул иште жанагындай башчылардын жанагынтип сүйлөгөнү, ана мен ойлойм, ар бир министрби, же анын кол алдындагыларбы, же тетиги айылда болбосо шаардагы, облустардагы, райондогу жетекчилер сөзсүз кыргыз тилин билиш керек. Кыргызча жаза билиш керек. Илгери биздин учурда орусча жаза билсең, орусча сүйлөсөң көтөрүүчүсүң. Азыр тезгеринче кылыш керек да. Кыргызча сүйлө, кыргызча жаз, кыргызча тарбияла балдарыңды. Бардык тил, маданият үйдөн башталат. Тарбия үйдөн башталат. Үйүндө эчтекеси жок болсо, үйүндө орусча сүйлөп атса, анан кайдан берки балдар кыргызча билмек эле? Мен өзүмдөн айтам, анан кээ бир ойлобой алачы, өзүнө эле айта берет экен деп. Мен миң бир түн деген жомок бар го. 4-чү класстан 5-чи класстан окугам. Ошол жомок бүгүнгө чейин эсимде. Мен ошол жомокторду балдарым кичинекей кезинде тиги Нарындан Бишкекке келатканда айтып барчумун. Же болбосо эми неберелерим болуп калды, неберелериме кайра ошондо кетип баратканда сөзсүз ошо миң бир түндөн айтып берем. Туйгандай болуп турду, Кетпейт экен да. Жаш кезинде үйрөнгөн ырына чейин билем. Ар бир жомоктун ошо ырлары бар да. Ошого чейин билем. Бали. Карасаңыз, мынакей ошол баягы жашынан тарбиялаш керек да. Жашынан берген жакшы болот өзү. Жашында берсе тамга сиңет да.
анан пайдалуу бекем болот деген сөз. Илгери ошол сиз айткандай ата бабалар, чоң аталардын баардыгы ыры менен, жомок менен ойготуп, анан ошо менен уктатчу да. Ошолордун пайдалуу азыр бекем болуп, Кудайга шүгүр келе атабыз. Анан дагы бир маселе бар, ошол азыркы мынакей сиз жомокторуңузду карасаңыз мындай өтө талим тарбиялуу да. Анан биздин балдарга ушундай жомоктор жетишсиз экен. Мектептерге жетишсиз. Анан дагы бир негизги маселе бар экен, ушул орус тилдүү мектептерге кыргыз тили жана адабияты мугалимдер жетишсиз экен. Чын. Анан ушул сурамжылоо кылып өткөндө да бир иш-чара болуп атат. Анан ушул кыргыз тилинде кайсыл дуан жакшы сүйлөйт десе, ушул нарын эли деп көпчүлүк айтып атат да. Ооба. Эмнеге андай? Себеби илгерки орус тили баарлык тарапта орустар көп жерлерде сүйлөнүп калды да. Анан жанагы саясатта окшогон болуп калды да. Ал эми нарында деле орусча мектептер бар. Ошо орус мектепти бүткөндөр бар. Менин билгендеримде кээ бир балдар ошол орус тилди укмуштай билген балдар бар. Нарындыктардан эле каттыра билет да. Жазса да жазат. Анан кыргызчаны да билет. Ал эмне? Мен дагы кайрылып атпайм, ал жанагы үй бүлөдө сүйлөшкөндүктөн. Ал эми нарындыктар эмне үчүн жалпы эле кыргызча жакшы сүйлөп калды десек, бир беткей улут да. Кыргыз, жалаң эле кыргыз. Болгондо дагы элеттеги кыргыздар да. Таза кыргыздар да. Мындайча айтканда, эгерде башка элдер менен аралашып, антип минсек, алың анан тиги пуда деген кошулуп калар эле. А биз жана кыргыз болгондуктан ошентип калдык деп ойлойм да. Жакшы, ошол баягы нарындын кымызы, анан эти жакшы деп коет. Анан ошол баягы биздин улуу муун, сиз айткандай таза кыргыздар баягы муунга берип келгендигинде. Анан өткөндө бир аксакал келип айтып атат. Ал дагы ошол бир китептери бар экен, өзү 3-4 китеп жазган киши. Анан бияка эл бир жерде сурап калдым дейт даректи. Сурасам, Пешоготтон өтөс. Анан солго барып магазин бар. Магазинден тиги светофордон өтөс. Анан кийин барсаңыз ошол чоң здание турат деп айтат дейт да. Анан ошол баягы мындай түшүндүрүү иштери да аны токтогуладан токтоп коюңуз деп айтат да. Жана унаада баратчы. Анан ошол сыяктуу бизде эми ар биринин өз тили бар да. Мисалы ошол машинанын уна десек, баардыгынын тили бар. Үн алгы, сын алгы деген сыяктуу. Биз неге ушул нерсени колдонуш үчүн кандай практикаларды жасаш керек? Аны колдонуш үчүн жанагы мектептен, же болбосо садиктен бергендерде, мисалы үчүн машина же автомобиль, это уна деш керек. Мисалы үчүн самолетту которгондо бул самолет, учак. Радио эмне? Бул үн алгы. Телевизор эмне? Сын алгы. Демек колдонуш керек. Деп колдонсо эле балдар үйрөнөт дагы. Айтып атам го, жаш кезиндеги такыр көкүрөгүнөн калбайт да. Жаш кезинен үйрөтүш керек. Ал эми ал орусча тарбияланып, орусча болуп алгандан кийин өзүңөр эле көрүп атасыңар, кайра кыргызча сүйлөй албай атпайбы? Караганда да кыргызча сүйлөй албайт. Ооба. Өткөндө бир жигиттер айтат, мен орусчадан кыйналдым эле, баламды орус бала бакчага бердим дейт. Анан кийин баласы чоңоюп, азыр кыргызча сүйлөй албай кыйналып атабыз дейт. Эми кандай кылабыз байке деп баягы кайрылып атат да. Демек сиз айткандай бала кичинекейин эмнени көрсө, эмнени алса ошо менен кетет экен да. Жана кыргызда кеп бар да, кыргыз өзү чоң акылман эл болгондо уядан эмне көрсө, учканда ошону алат деп коет го. Демек уядан ошондой көрүп калган да. Мен дагы айтарым, жанагы тарбия, идеология, анан жана башка баарын айтып атпайбыз. Ал кайдан башталат? Ал үйдөн башталат. Мамлекет үйдөн башталат. Эгерде мамлекет туруктуу болом десе, үй бүлө туруктуу болуш керек. Үй бүлө имандуу болуш керек. Ошол атасы, энеси кандай болсо бала ошондой болот да. Анан ата энеси андай эмес, орусча айтып атса, же болбосо кыргызча көп түшүнбөсө, эгерде тиги баласына ушул кандай десем, улутту сактап каламын, ушу мен кыргызмын да, жөн эле киргиз болуп эле мен кыргызмын жүрөгүмдө дебей, мен ушул улутумду сактап баладан балага тилди өткөрөлү деген маселе менен үйүнөн кенедейинен тарбиялаш керек.
Gene deyinin papa, mama debey ata apa menen östürüş kerek. Men emi ana aytып atkaным menen men özüm деле başımda var. Menin baldarım, jana öz baldarımды aytam da, oşolor papa, mama деп ösüp kaldı. Ayda dagы papa деп aytat. Anan men joktanan kimdin balasың dese, atam turda kun деп koyot eken, uyalat da alar aytkanda. Al эми anın baldары, oşol menin baldarımдын kızдар baldары ата apa деп aytıp atat. Неберелериңиз? Неберелерим. Баракелде. Анан Турдакун агай, ушул жерде бир маселе бар. Ушул жана кыргызда жет ата деген бар. Ооба. Неге бул да бир өзүнчө бир философия? Балдарга ошол неберечелерди үйрөтүшүнчү. Анан ушул университеттен дагы мен да сурап калам балдар кыздардан. Анан чоң атасы, чоң энелер үйрөткөн балдар кыздар бар. Жет атасын, 10 атасын сайрап берет да. Анан дээрлик бир 30 бала болсо ошонун 3-өө 4-өө эле жооп берди өткөндөчү бир сурасам. Анан мен айттым да ошону тапшырма кылып барып билип келе, тегиңерди, элиңерди, дилиңерди, тилиңерди десек, анан ошол кетишкенде ошол сыяктуу ушул жет ата жөнүндө да айтып берсеңиз. Эми жет ата маселеси айланайындар, бул өз башымдан өткөн нерсе. Жет ата эмес, мен 4 атага чейин билбей калгам да. Ал мезгилде аны айтуу болчу эмес. Мисалы үчүн мен нарындыкмын. Анан нарындык сен кайсы уруусуң? Саякмын. Саяк дегенди айтпай калганбыз да. Эмнеге? Жет атаны. Себеби заман ошондой, нуг ошондой. Кысым. Кызым, а сен каяктан дагы бирдеме десең улутчул дейт. Мисалы үчүн жетекчи болуп атып туруп жет атаңды айт анан деп айтчы. Эмне дейер эле ошол жерден. Ошо каякка барып сурак берет элең ошондо. Неме азыр башка иш. Жет атаны бул ар бир кыргыздын жанагы дагы айталайын улутун билиш үчүн жет атасы керек. Өзүнүн ким экендигин билиш үчүн жет атасы керек. Мен азыр жет атамды таптырып 4 атамга чейин билчүм деп атпайм. Азыр жет атамды таптырып туруп мындай немеге салдырып койдум, жазып туруп үйгө илип койдум. Санжыра тарых. Ошол мына жет ата. Балдарым келгенде, неберелим келгенде окуш керек. Керек болсо аларды ошондой жасап берсем дейм да, үйүнө тагып алсын деп. Бул жет атанын чоң касиети бар да. Жет ата деген ошол биз кайдан чыктык, атабыз ким эле, уруубуз ким эле, жерибиз ким эле, ошону билишибиз керек да. Ал аталарды билбесек, жерибизди билбесек, анда биз маңкурт болбойбуз. Мисалы үчүн жанагы Россияда жашаган якуттар, алтайлыктар, Иван Иванович, Николай Николаевич болуп калды го акыштар. Өңү өздөрүнө окшойт экен, бирок айткандары баардыгы орусча. Андан кийин анан аты жөнү жана өзгөрүлүп калбады. Анда улутта жоголгондугу да. Кудай анын бетин аргызсын. Ошондуктан жет атаны таанышыбыз керек. Жет атаны таанып, ошо жет атанын белгилүү кишилер болот да, бир муун болду да. А кыргыздар өзү бир уч эле эл, ошо бир уч эл жет атасы баланча атасынан аябагандай кийинки муундар тарбияла турган кишилер чыккан. Мындай болгон, андай болгон деп. Анан ошолорду билиш абзел. Бул тарыхын билбеген улут болбойт. Тарыхты билиш керек. Кыргыз десе эле кээ бирде ашапкая болуп атканын мен байкап жүрөм. Мисалы үчүн Чыңгыз хан тарыхта ишигил бизилдегендер айтат да, кээ бир кыргызды патриоттор болмуштар, мен болмуштар деп ойлойм. Кыргыз дейт. Чыңгыздан кыргызбы, монголбу, ал Кудай билет анын эмне экенин. А бирок ошо Чыңгыз хандай болгон же болбосо кийинки эле муундардан чыккан аталар билиш керек да. Аталарын билиш керек да. Ошол баягы мынакей эми сиз ушул жет аталарды баягы түз койдум деп атпайсызбы? Бул эми балдар үчүн, неберелер үчүн бир үлгү өрнөк болот да. Алар көрүшөт, угушат, анан жатташат. Мугалимдер сураса айтып беришет. Анан ошол баягы бизде тегин элин бил дейт го илгеркилер. Анан баягы азыр байкасаңыз куда сөөккө барганда ошо тегин элин билип куда түшүп алгандар бар. Анан азыр кээ бирлер жок сүйүп калдым, көрүп калдым дегендер дагы бар. Анан ошол илгеркилер ошол тегине карашчу экен. Анан азыр эми жаштарыбыз баягы мындай учурдун талабына жараша башкача кетип аткандары бар. Анан ошол бул да улутка, тилге, эне тилге бир өтө бир чоң бир таасирин тийгизсе керек. Тийгизет. Бул тийгизет. Мисалы үчүн орустарда дворянин деген болгон да, билесиңерби, ак сөбөктөр болгон. Кыргыздарда манаптар деп коет. А манаптар десе кээ бирөө түшүнөт, сарбаштарда чыкты деп. Жок, манаптар бул сословие. Мисалы үчүн ар бир уруудан манаптар чыккан. Билимдүү, ак сөөк, Кудай Таала мага пешенесине жарык берген, баардыгы Алла Тааланын колунда да. Акыл берген, 、 , , 、 , 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
Баланча жерде Манаптын кызын алып берген. Төлөнчү жерде Баатырдын уулуна кызын берген. Ошондуктан Кыргызда жанагы башкаруучулук, кийин ошолорго баш ийип, ошолор аксакал болгондо аксакалдар жыйын куруп, алар башкарып, эч кандай мыйзам, эч кандай конституциясы жок эле ошолордун сөзү менен болгон да. Ошол баатырларбы, аксакалдарбы кыргыз эли үчүн, өздөрүнүн намысы үчүн күйүп жанган адамдар да. Анан ошондуктан биз бул маселени колго алышыбыз керек. Жери кандай экен деген сөз бар, ооба. Жери кандай экен? Ата болбой калыптыр деп. Кийин эми Кудай өзү кечирсин, ушу аралашып калдык да. Ак менен кара аралашып калдык дагы. Ар кандай маселе болуп атпайбы. Бүгүнкү күндө жалаң теги жок адамдар болуп калгандар болот. Бул Кудай таарамдан жазалат. Ал баарын эле бирдей кылбайт да. Бул беш кол тең эмес. Ошо сыяктуу теги начарлар болуп калат. Ошону да байкаш керек да. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал дейт. Эмне үчүн бул сөз? Бул эне деген тарбиянын ээси ошол эне. Мектеп. Эне мектеп да. Энеси кандай болсо кызы балдар ошондой болот. Мен бул 22-жылго дейм. Жана Путин немеге согуш баштабады, Украинага жанагы баштаганда ошондо бир чоң стадиондо жыйналыш кылып атат. Эл чогулду, 100 000 деген чогулду деп калдым. Ошондо орустун сонун кыздары туруп Путин сүйлөсө көздөрүнөн жаш мондай агып атат. Агып атат, мынтип элечи. Агып атат сөзүнө. Демек мен ойлоп калдым да, ушулардын укмушу демек бул эне болот да. Ошо балдарын ошондой тарбиялайт да. Ушундай көрдүңөрбү? Момундай падыша сүйлөйт, момундай эл журт үчүн күйүп атат. Ушунду күйгөнгүнөн ыйлап атат да. Ошондуктан бул нерсе энелерден да жакшы болот. Энелери тарбияда болуш керек. Көп маселе энелерде бекен, Энелерде. Анан агай тукумда жанагы насили кандай деген сөзүнөн чыгып атпайбы? Насилин билгилечи деп. Анан насилдүү жерден жана ак канарыктан суу агат деген бекер сөз эмес да. ооба. Чоң философия, өзүнчө бир китеп жазса болчудай, баягы докторский жактаса болчудай. Анан агай аксакалдар кыймылы ошол элге, жерге, тилге кызмат кылайын деп өзүнчө бир топ болуп кызмат кылып атасыздар. Формаларды кыргызча кийип алып, анан ушул айтканыбыз менен кылганыбыз бир болсун деп, бата бергенди үйрөтөлү деп, ушул дагы бир элибизге чоң бир жардам тийип атат да. Көлдө болуп атат, иш-чара болуп туруп өткөндө, мынакей Чүйдө, Таласта, жакында Нарында болот экен. Анан ушул боюнча да айтып берсеңиз сиздер. Ушул кыймылдар чын эле аксакалдардын кыймылы көп эле болду. Аксакалдардын кыймылдарын уюштуруп атканда да бир билбей калдым, бир кара томолок жигит келип аксакалдарды көп эле ушундай кыймыл түстүрдүк, анттик минттик, анан эле болбой калып атты деген сөздү айтты да. Бул аксакалдар кыймылы кандайча айтсам, бул каада салтты, үрп адатты, жанагы биз айтып аткан тилди, деги эле улутту көтөрө турган маселелерди сүйлөй турган да. Мен бир эле мисалды айтып берейинби? Азыркы аксакалдар эмне кылып жүрүшөт? Азыркы аксакалдар тойго барганда баштык көтөрүп чыгышат. Бири да устукан бергенди билбейт. Жаштарга. А мен мына өзүң таластыксың, Таласта бирөө каза болуп калып, ашыга топурак салып, аңгычактан башка жолдон да бир тааныштар бар эле, алар күтүп алып туруп, немеге алып келди, бир жакшынакай рестораныңар бар экен, ошол жерде узатты бизди, бир топ кишине. Узатканда анан аксалык кыргы менде деле бар болчу, башкалар деле. Анан кийин мага устукан тийди. Устукан тийгенден кийин баары эле алдыларында турат. Анан мен устуканды алып туруп, кол колго суу уйган жигит болду да, бир 12 жашар, 10 жашар бала да, бала. Анан ал кол сүйгөн баланы чакырттым. Чакырып берчи, жана кол сүйгөн чакырып туруп, баягы мен алган устуканды полностью бердим да, мегой. Ушуну устуканды ал деди. Анан эми кызыгы калганда. Анан кайра кол жууган атабыз да, кеткен атабыз. Тигини баарын чыштап келип туруп, мага колго суу куюп атпайбы. Анан айыл. Ал эмне ал бала да ыраазычылыгынын белгиси болсо керек деп ойлодум да. Караңыз, карабайсыңарбы? Демек, бу дагы чоң тарбияла да. Бул ошодон ошол жанында отургандар, аксакалдар, башкалар үлгү өрнөк алдыбы?
Анысын биле албайм. Уянып калышты го. Анысын биле албайм. Унча калбай калышты. Бирок өзүм таң калдым, айтып жүрөм да, мына ошол көрдүңөрбү дедим да, ошол бала сезиминде ушул жакшы киши турба, берет турбайбы деген келип атат. Кийин ада устукан бериш ыктымал, жанымдагы кишилер дагы ойлонуп калды болуш керек. Чын устукан бериш керек экен деп. Ал устуканды ал жесин же тойсун эмес, ал каада, ал кыргыздын салты. Мисалы үчүн бата берип, мен ошондо устукан бердим да, ушу мендей кары бол, мендей ажы бол айланайын. Ме, жеп койчу шуну, осип койчу шуну деп. Бул насиптеш болот деген сөз да. Баракелде. Турдакын ата, мынакей өзүңүз ушул ажыга да барып келгенсиз да. Араптардын элин сыйын көрүп келдиңиз, ал жакта ушу айлап жүрүп, анан сиз араб деле болуп кеткен жоксуз. Мынакей кыргызча, баардыгы эле кыргызча. Анан кээде ушу арапташып кетиптир деген айрымчамчы сөз угуп калабыз да. Кыргыз өзү арапташпайт го өзү негизи. Кандай дейсиз? Эми аны ар кандай душмандык кылгандар да бар да, жанагы айым үчүн биз ушу кыргыздар жана жыңалаш жүрүп, кыздарыбыз же болбосо балдарыбыз жыртык шым кийип, жаман чачтарын түйүп алып, же болбосо буга чейин аялдардай өстүрүп койгондорду, ой бул эмне христиан болуп кеткенби, же орус болуп кеткенби дебейбиз. Анын үчүн мындай кийингендер деле ошондой дейбиз да. Эми ал адамдын аң сезими да. Менден сурасаңар, азыр мына мен айтам. Кимсиз десе, мен кыргызмын дейм. Диниң эмне десе, мен ислам дейм. Диниң эмне десе, мен ислам дейм. Демек, бул дагы Өзбек ажынын бир айтканы бар да. Ошонусу менин ар дайым көңүлүмдө. Ушундай кантип болсун деп айтат да, киши чорт сүйлөйт го. Мына мен костюм кийип турам, Ооба, костюм кийип турам. Эгерде пайгамбарыбыз тиге Сибирден чыкты дейли, Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам Сибирден чыкты. Ал жерин шартып файкашым кийет экен. Файкашым кийели анда, а кишинин немеси деп, бирок ар бир салтыбызга жараша кылалы деген сөзү бар. Ошондуктан эмне үчүн могу карылык деген эмне? Карылык деген бул каада күтүү, ушул элге үлгү болуу да. Элге муундарга үлгү болуу карылык. Жана биздин жанагы аксакалдардын жыйыны эмелек өзүң айтып аткан. Бул ошо элге үлгү бололучу. Элди бир чын эле айылда жанагы мен айткан устукан бермек турсун, бата бергенди билбей калып атпайбы аксакалдар. Попросту мындайына тартат дагы. Эчтеке ошону ойготолу, кой сен аксакалсың. Сенин келечегиңде тетиги балдарыңды тарбиялашың керек эле. Мындай кылалы деп, үзүрүлүү сөздөрдү сүйлөйлү деп уюштурулган маселе бул батыр. Бул эң жакшы маселе. Жакшы экен, жакшы ошол эл колдоп, сиздер чакыргандар көп экен. Ошондон улам сурап атабыз. Анан мынакей ушу элибизге бир суу болсун, ырыңыздан бир окуп бериңиз, ырларыңыздан эми. Барган сайын убактыбыз карып баратат, бир 10 минуттай убактыбыз калыптыр. Эми мен ырымдан окуп берейин. Мен ушу ырымда жана өкүнүчтүү атпайм, ошо сыяктуулардан анан менин балдарымды деле тааныйсыңар. Мисалы үчүн бир балам Ерланга деген ырымды окуп берейинби? Эмне деген ыр экен мына. Окуңуз. Ерлан билесиң, министр болгон адам да. Ооба. Эл башкарса эси кеткен бир акмак, эл байлыгын тонойт алат карактап, ээрчи көрбө сен о уулум, андан көрө акылмандың коюн бак. Аткарып көн берсең эгер убада, түкүрбөгүн булак тургай чылага, көөдөк менен төргө бирге өткөндөн касиеттүү билип алгын улага. Жасаган иш мезгил менен ченелет, кадырыңды алба уулум тебелеп, айтылган сөз ишиң бирге айкашса, ал бир сонун айтып бүткүс керемет. Жашоо бейкам, үй бүлөлүк тирелик, кумурскада жүгүн ташайт жүгүрүп, эптеп-септеп күндүн көзүн көргөнчө толкун болуп өткөн абзел түрүлүп. Бали, баракелде. Аябай керемет жазып берсе, эми ошол негизги бийлик деген ошондой да, барганда азгырат, аргандай саясат дегендей баягы башкаларга да үлгү өрнөк болсун. Дагы окуп бериңиз эми ырларыңыздан. Так, эми жана Меккеге барып келдик деп атпайбызбы? Ооба. Ошондо мен нарындан баштагам, анан кетерде жазып бүттүм ушу Меккеге сапарымдычы. Ошонун акыркы эле саптарынан айтып берейин, коштошуу дегенди айтып берейинчи, окуп берейин. Окуңуз башынан эле. Көп болуп кетет го? Окуңуз, баракелде. Эми баштаган ишти таштабаңыз. Баягы керемет саптар бул эми.
Ажылыкка сапар. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүт аламды жанду жансыз жаратып, бүткүл баарын америне каратып, тагдырыма эгем жазган көрүнөт, тарттым сапар ажылыкка жол ачып. Мекке касиеттүү даңаза, Мединада ыйык шаар жанаша, бир көтөрүп 400 киши самолет алып келди жылдыз бата таң ата. Касиеттин касиети орногон, көңүлүндө мусулмандын ойлогон, жери экен Арабия өлкөсү, жаратканым мээрим чачып колдогон. Жел жүрбөстөн ташы ысып мээ кайнап, жаның сергейт кирсең үйгө жел айдап, жалаң сайды какыраган көргөндө, тобо дедик жакабызды бек карбап. Башталгандай миң бир түндүн жомогу, баш айланды тиктеп бийик короону, салам берип тосуп алды арабтар, сый урматтап Алланын деп коногу. Таанышындай кучак жая келишип, тамак ашын дүрдүйүмүн беришип, кеткен кайткан чакты ал сапардан мекенге, коюшпады тузундагы кемитип. Жерин көрдүк сахабалар согушкан, жерин көрдүк обо эне жолуккан, берекесин берген белен бул жерге, бечаранын муңун жоюп тоюткан. Эми Нурду шаар Медина дейт, пайгамбарыбыздын Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдын кабырында болгонду окуйун, анан тияктардан кичине окуп берейин. Паана таап кара таштуу адырда, пайгамбардын жеткен шаары кадырга, тараган дин ушул жерден дүйнөгө, төгүлгөн нур атанган Медина. Бул дүйнөдө небир укмуш жайлар бар, барбаган бар, ал жайларга барган бар, эң ыйыгы ыйыктардын ушул бейим, эң акыркы жашап өткөн пайгамбар. Каптайт мында келгендердин агымы, күндөй тиип Алла Таала жарыгы, көөдөн бошоп көздөн жашы төгүлөт, көргөн кезде пайгамбардын кабырын. Кимди карап, кимге назар салбагын, келген жүктөп үмөттөрүң арманын, берип салам өткөн кезде кабырдан, бул дүйнөнүн түшүндүк биз жалганын. Кечиргин деп жараткандан күнөөсүн, калкалады сактап дайым үмөтүн, адамдардын үзүр үчүн пайгамбар, аябаган бул жалганда бир өзүн. Өтсө мезгил бар нерселер жок болот, өчпөйт дайым пайгамбарым жаккан от, алам кезип айткандары жаңырат, Алла жалгыз, андан башка Алла жок. Толуп жүрөк арманга, тирүүлүктө сөзүн укпай калганга, кабырыңды зыяраттап турабыз, көрүшөрбүз чын дүйнөгө барганда. Деп андан мында Мекке, анан Арафаттар бар, анан эми аяк жагынан бир кеткендеги сабын окуп берип коеюн. Окуңуз керемет. Коштошуу. Сагындыңызбы? Ооба. Кош бол эми касиеттүү Байтулла, карып сапар жетти убакыт кайтууга, коштошоордо кан дүргүткөн сезимди, каруум жетпейт сөзүм менен айтууга. Жалгыз өзүң, о Аллахым сүйөрүм, жүргөн батып белчесинде күнөөнүн, көөдөнүмдү көрө окаттан тазартып, кетирдиң бейим бардыгын күнөөмүн. Жадысында Куран Карим ыйык кеп, жанымдагы такыбабыз ырысбек, кайтар кезде намаз барып окудук, кара таштын маңдайында ыйык деп, күчүм жетпей эс акылды жыярга, көзүн жаштап кош айтышты кыялда, жүзүбүздү бурган менен мекенге, жүрөгүбүз калды белем харамда. Кош мусулман эсеби жок жайнаган, кош керемет Аллах берген ал харам, жаратканым да бир насип буйруса, жана дагы бир келермин кайрадан. Нарын Бишкек Мекке 2009 жыл 6 ноябрь 2 октябрь. Баракелде, Мекке керемет. Баягы Рысбек ажекени да кошуп турсуз. Өтө такыба киши эле, киши абдан. Чогуу жүрбөдүк белек. Азыр деле ошо кийин дагы барып келди деп уктум, быйыл да барып келиптир деп уктум. Жакшы, аябай мындай жеңил, абдан ошол Алланын үйүнөн улам намаз окуса мынча эсе болот экен деп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип баратат. Ошондой болсо дагы
сизге ыраазычылык билдиребиз. Мынакей тил күнүнө, эне тил күнүнө карата келип, ушул убактыңызды бөлүп келип, ырларыңыз менен, амалыңыз менен жакшы ырларды окуп бердиңиз. Алла ыраазы болсун. Эми бир жалпы элге жыйынтыктоо сөзүңүз болсун, анан бир жакшы бир акпата бериңиз. Эми мен айтарым ушул бир уч элбиз. Кудай ушул жана глобалдык саясаттан ажыратсын. Бир уч эл сакталсын. Мен көп китептерди окудум, тарыхчы. Кийинки китептерден жана Гумилев деген бар, археолог, философ, тарыхчы, өзү кыйын адам да. Ошол жазганда биздин тарыхчылар 2000 жыл, 3000 жыл, 4000 жыл деп жүрүшөт да. 5000 жыл мурун өткөн хун деген элдин арасында кыргыз деген бар деп жазыптыр да. 5000 жыл мурункуну. Демек, хун дагы, кийинки гун дагы жана башкалардын баары жоголду. Кыргыз бир топ алакандай кыргызым келатат. Мен ушу эл журтум, ушул кыргызым, кыргыз деген атын жоготпой, манасын күндө окуп, ошондон тарбияланып, анан кыргыздын каада салтын кармап, мындан дагы 1000 жылдап жашасын деп ойлойм да. Ушул эл дагы айтайын, бул бардык тарбия эне атадан башталат. Мамлекет үй бүлөдөн башталат. Агача мамлекет үй бүлө таза болсо, үй бүлө жанагындай ынсаптуу болсо, үй бүлө билимдүү болсо, балдар да ошого барат да. Эненин тарбиясы өзгөчө. Пайгамбар бекер жеринен айткан эмес, бийиш эненин таманында деп. Энеңдук, анан атаңдук деген да жери бар. Демек, энелер ушундай билимдүү, ушундай акылдуу, насаат айткан, агадил, этек жегин кымтыган аялдар болуш керек. Ошондо жакшылыктар болот. Эми бата берип коеюнбу? Албетте. О мен жараткан эгем, Аллахым, ушул батамды кабыл кыла көр. Ушул эл журттун ырысын кемите көрбө, Аллахым. Аллахым, ушу бир уч кыргызымдын ушу өзүнүн өмүрүнүн кыргыз деген атын өчүрө көрбө, Аллахым. Аллахым, этек жеңин жая көр, ырыскысын кеңири кыла көр, Аллахым. Балдарына, чалдарына, деле калкыма ыйман бере көр, Аллахым. Рызкыбызды кеңитпей жүзүбүздү жарык кыла көр. Эки дүйнөнүн тең бактысын бере көр, Аллахым, эл журтка. Элдин балдары да, элдин неберелери дагы ушу кыргыз деп, жүрөгү кыргыз деп соксун. Аллахым, ушул батамды кабыл кыла көр. Эл журтума тынччылык бере көр, Аллахым, ден соолук бере көр, Аллахым. Аллаху акбар. Айтканыңыз келсин. Мынакей сиздерден келген суроолорго ошол мамлекеттик коомдук ишмер акын жазуучу Турдакун Ажы Сапарбаев жооп берди. Ишиңизде Кудайым колдосун, амалыңызга Кудайым береке берсин. Урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар, Кыргызстаныбыз өнүп өскөн, тилине, жерине, өзүнө көз тийбесин деп тилек кылабыз, дуа кылабыз. Питта дебей бир дейли, грязь дебей кир дейли, кто дебей ким дейли. Кийинки эфирден амандашканга чейин, ассаламу алейкум.